министрдин махабаты төрт тарткандан кийин аябай көп суроолор болуп калды да. Бир аз сырколуп турам. Же Казакстандан же Россиядан кошкондор барбы агай? Эми азыркы жаштарды көргөнгө болбойт дейсиң. Алардын көргөнүн экөөбүз көрсөк уялып кетебиз да. Биздин кинодо андай нерсе жок. Негизи эле эротикалык сцена жок. Бул тасмада дагы тартылгандар кийин нааразы болуп чыгышпайбы? Бул эми бир адамдын күлкүсү келе турган нерсе да. Тартылбай эле койбойбун да. Тартылып бүтүп алгандан кийин эми мага гонорар качан бересиң, бербей койду деп, ал даттанган алып турган эмес. Сен аябай кинону кыйратып коюпсуң. Жаманатты кылып бербеш керек, ойлош керек. Рустам Аташев жумот. Келип кетет. Жоштон жоон что ли? Слишком жоон. Билик, жардамды Кудайдан сурайбыз. Ху. Эми толтурсак таза кыргыз калбай калат. Бүгүн биздикине келбейсиңби? Чогуу жыңлабыз. Бардык биздин катталуучуларга салам. Кайрадан сиздер менен Жылдызтайм рубрикасы. Бүгүн дагы биз өзгөчө бир кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Жалпы жакшы көргөн өзгөчө ар бирибиздин жүзүбүзгө жылмайып тартуулаган Эркектер тасмасынын 4-сү жарык көрүү алдында турат. Кино кайсыл жактан тартылды, ал тасманын арты менен эмнени айткысы келди деген суроого бүгүн биз мыкты режиссердун катарын толуктаган Рустам Аташев агасынан жооп алабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы? Кушак болсун. Ден соолуктарыңыз жакшыбы агай? Эми жакшы эле. Жакшы эле деген себебим азыр ушундай бир тумоо жүрүп атат го, бир аз сырколуп турам. Кудайга шүгүр, бирок ушуга да шүгүр. Ар бир аткан таңыбызга, ар бир баткан күндү көргөнүбүзгө шүгүрчүлүк келтиришибиз керек экен агай. Анан 2023 сиз үчүн кандай жылдардан болду деген суроону бергим келип турат. Себеби жыл жыйынтыкталып баратат, э? Мен негизи дайым эле жыл жөнүндө айтканда бул жыл жаман болду, бул жыл жакшы болду дейм да. Себеп? Себеби Кудайга миң мерте шүгүр, наркы жылга жетип атканыбызга шүгүр да. Кандай болбосун бул Кудайдын жазмышы деп коет. Макул болуш керек да, ыраазы болуш керек. Анан бул жылы мындай кылып бердимби деп, бул жылы мынтип калдым деп кейиштин да кереги жок, мактаныштын да кереги жок. Менин жеке оюм да. Элем чыгармачылык боюнча айтканда, быйыл дагы бир чыгарма элге тартып алайын деп аракет кылдык. Бул жолу эркектердин 4-чү бөлүгүн тарттык да. Чыгармачылык жаңылык ошол болду. Агай, менде суроодо эмне үчүн сиз 3-чүсүнө чейин тартып бардык тасманы эле, анан токтоп калып, эми 4-чүсүндө канча жыл өткөндөн кийин киришип атасыз? Негизи мен ошо 5-6 жыл болуп калды окшойт. 5-6 жыл бул кино тармагынан алыстап кеттим да. Бир башка коомдук иштер менен жүрүп калдым. Ошол 5 жылдан соң анан кайрадан келип улантып атам да кинону. Ошо былтыр улантууну баштагам, ошо негедир алгачкы кинолордон баштайын деп министрдин кызынын махабатын улантып былтыр тарттык эле. 4-тү быйыл комедия жанрынан ошол министрдин эркектердин 4-чүсүн тарттык да. Мен башка кинолорум уланган жок. Болгон ушу 2 кино гана уланып келип атат да. 4-4төн болду да. Себеби министрдин махабаты дагы бул көрүүчүлөрдүн аябай талабына ылайык кино болгондуктан уланып келип аткан сериал сыяктуу болуп калды. Комедиялардын арасынан да ушул эркектер өзүмө да жагат, анан көрүүчүлөр да аябай буну суранышат. Министрдин махабаты төрт тарткандан кийин аябай көп суроолор болуп калды да. Эркектердин дагы 4-чүн тартпайсызбы деген сунуш көп түштү. Анан ошол эми биз режиссер болгондон кийин көбүнчө элдин каалоосун аткарганга, ошолордун талабына жооп бергенге аракет кылабыз. Анан ошон үчүн быйыл эркектер 4-тү тартып алганын жатабыз. Атайын ошо жаңы жылга карата деп 28 декабрдан баштап бардык кинотеатрларга тартуулап жатабыз. Майрамдык белек катары. Жакшы. Анан агай, негизи эле министрдин кызынын махабаты 4 чыкканда өзүңүз да кийин айтып калдыңыз, көбүнесе купулуңузга толгон жоктой. Ошол себептен эркектер 4-тү кайрадан чыгарай дедиңизби? Жок, тиешеси жок ага. Эркектер 4 өзүнүн линиясы менен, министрдин махабаты ал өзүнүн линиясы менен, а министрдин кызынын махабатын бүтө элек негизи тема жабыла элек.
Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Ал 5 менен бүтөт. Купулма толбоду деп мен өзүм айта албайм, анткени аны көрүүчүлөр сындай берсин. Бирок бул бүткөн эмес кино. Анткени ошондой сценарий ошондой жазылганда 5 тартыла турганда токтотконбуз. Ошондуктан министрдин кызын макан 4-тү көргөн адам балким тойбой калышы мүмкүн да, бир аз түшүнбөй калышы мүмкүн. Качан 5 тартылганда жыйынтыкталат, ошондо түшүнүшөт. Эркектер 4 бул эч кандай ага министрдин кызын махабат тийиши жок эле. Бул планда бар нерсе болчу да, улантыш деген. Бирок качан улантыш деген маселе ошо быйыл болуп калды да, ошо. Негедир ошону тартышка туура келди. Андан башка көп эле проекттер турат. Алар Кудай буйрса мына келаткан жылга пландаштырып атабыз. Да бир 2-3 кино пландаштырып турабыз. Аны убагы келгенде сөз кыларбыз. Ооба. Сөз түрдө. Ал эми дал ушу эркектер 4-төгү актер, актрисалардын баардыгы эле мурункуларбы же жаңы жүздөрдү же алмаштыргандычылар же Казакстандан же Россиядан кошкондар барбы? Жок, бул жерде негизинен эле өздөрү. Негизи бул эркектердин өзөгүн 4 эркек түшүп келген да. Ооба. 4 эркектин 3-өсү тартылды, бирөөсү шартка байланыштуу бошобой калды. Эрнис Байкебаев. Эрнис Бөрүбаев тартылган, калган 3-өсү тартылды. Рабис Жолдошев, тиги Урмат Жайнаков, анан Акылбек Куштаев 3-өсү тартылды. Кинодогу аттарын айтканда, ошо Касым Дайыр профессор, анан Акыл Эдик мугалим. Ушул 3-өсү сөз түрү тартылып келди, тартылып атат. Анан Жошбай Тайкеси, Касым Тайкеси. Ал дагы баягы 2ден баштап кошулган. 3-тө да бар, азыр бунда дагы ошол башкы ролдун биrini ойнотот. Анан Гүлзат Мускаева Күкүш аялы болуп. Негизинен ушул 5 башкы каарман. Андан башка жаңылар кошулду. Сөз түрдө 3-тө дагы жаңылар кошулган. 4-тө да кошулуп атат. Бирок өзөгү булар ушулар түзөт. Анан жаңылар баягы келет, кайра кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн 4-тө дагы жаңы кыз балдар бар. Жакшы. Анан дагы дал ушул сиздин тарткан тасмалардан деле көбүнчөсү байкап калабыз. Анча-мынча жаш өспүрүмдөр көрбөй турган жерлери дагы кошуп коебуз да. Эркектер тасмасында деле дал ушундай жерлери бар, анча-мынча кошулуп кеткен. Бул сиздин мындай фишкаңыз катары билсек болобу агай? Жок. Эми билбейм, азыр анча-мынча көргөнгө болбойт дегенге мен кошулбайт элем. Андай нерсе жок. Мурда деле болгон эмес. Эми азыркы жаштарды көргөнгө болбойт дейсиң, алардын көргөнүн өкөөс көрсөң уялып кетебиз да. Аябай эле интернет ушундай бир ачык доступ болуп калды го, бизге каалаганын көрүшүп атат да. Биздин кинодо андай нерсе жок. Негизи эле эротикалык сцена жок. Болгон да эмес. Болгон ошол биринчи, экинчи частинде ошол баягы ички эмеси менен ички кийимчен гана тартылган жерлер бар. Алда дагы эркектердин гана. Калган жерлерде андай нерсе жок, мында деле андай нерсе жок. Мындайча айтканда үй бүлөлүк просмотр деп койсок болот. Үй бүлө менен кемпир чалдан баштап жаш балга чейин чогуу көрүп отурса боло турган. Бул 4-чү бөлүк. Жакшы. Анан тасма аркылуу эмнени бергиңиз келди? Дал ушу 4-чүсү дагы мурункулардан кандай айырмачылыктары бар агай? Эми бул 4 деп уланып аткандан кийин, ар бир кино уланып аткандан кийин өзүнүн кинонун өзүнүн стили болуш керек да. Өзүнүн линиясы болуш керек, ал өзгөрбөш керек өзөгү. Мисалы үчүн бир дарак дейлик, бир алма бышты. Ошол алманын сорту кандай болсо, ал жылда ошол сорту бериш керек да. Туура. Туурабы? Ооба. Быйыл мисалы үчүн семеренка берсе, былтыр башка сортту берген болсо, быйыл семеренка бербейт. Ошол эле сортту бериш керек да. Анткени
ошол эле бакта болгону канча мөмө берди да, каяктан, шагы каяктан чыкты, канча килограмм, канча түшүм деген гана нерсе да. Ошондой түшүнүш керек да. Дегеним өзүнүн bunun ideyası birдей эле. Идеясы кайсы? Баягы бул үй бүлөлүк комедия болгондон кийин үй бүлө тууралуу болот. Баягы эле эркек менен аялдын ортосундагы мамиле, кызганыч, ошол жерден баягы үй бүлөлүк жаңжал, түшүнбөстүк, мисалы үчүн Жошбай менен эле баягы күкүштүн линиясы кетет. Стамбеке көбүнчөсү темада мурда тасмардадан анча мынча байкап калганбыз. Акчасы бар адамдарга кыздар көбүнчөсү өздөрү эле алданып калат деген түшүнүктү бересиз да. Азыр да айтып атпайсызбы? Байлыгына же башкасына бул эркектердин дагы көп кеткендигинен эмеспи? Кантип эле кыз киши өзү барып эле жармашып берсин? Жок, өзү барып жармашат деген жокмун. Ошол кыздар ошо алданып, ошо азгырылып атат деген ошол да. Кээ бирлери алданып калат, кээ бирлери акылы менен эле барышы мүмкүн. Ошо жашоону тандайт да, жакшы жашоону каалайт. Сөзсүз түрдө бул жерде эркектин күнөөсү жок деп айта албайм. Эркектин баягы көп кеткенден да болот. Сен айткан сурооң аябай жакшы суроо болду. Бул кинодо да ошондой болот. Башкы Касым ошол Кореядан байып келип анан жашай алгысы келет да. Кыргыз байыса аял алат, катын алат дегендей. Бул жаш бир кызды ошону аялдык алгысы келип, эмне кааласаң алып берем деп ушу азгырат. Ошол тема жөнүндө да. Эми бул турмушта көп эле болуп атпайбы бул нерсе? Жакшы. Дейле тасма канча убакта тартылып бүттү, анан биздеги баардык нерсе бирип келип эле демөөрчүлөр кимдер, демөөрчүлөрдү кантип табабыз деген суроону бергим келип атат. Эми азыр кино тарткан режиссер аябай көйүп кетпеди бай? Туура. Кино режиссерлор да көбөйдү, кино да көбөйдү. Мен ошо 5 жыл баягы пауза кармап калгандан кийин кайра кириш кыйын болду рынокко. Көп нерсе өзгөрүп кетти, аудитория өзгөрүп кетти. Кино көрүүчүлөрдүн табити башка экен азыр. Эч ким күлбөгөнгө күлө берет экен комедия десе. Анан ошондуктан мен ошол аудиторияны кайрадан өзүмө тартканга аракет кылып, комедиядай болуш керек деп юморду курчураак жазганга аракет кылып атам. Анан буга чейин ар дайым өзүм демөөрчү болуп келгем. Анткени ар бир кинодон түшкөн каражат менен эле кайра өзүм мындайча айтканда студиянын бюджети болгон. Анан баягы 5 жыл кинодо болбой калгандан кийин менде бюджет болгон жок. Ошол кайрадан киного киргенден бери ошо спонсорлор менен кыйын, бирок бизде спонсор деген өтө табыш кыйын. Ошого карабастан бул кинодо ошо бир аял киши, тааныш киши, аял киши ошо жардам берип атат. Рыскан Жапарова деген ишкер аял. Ошо кинону аябай жакшы көрөт экен. Ошо менен сүйлөшүп тартайлык десем. Жапарова дедиңиз, Рыс Жапарова деген. Макул деп ушуну демөөрчү кылып, ушу кинону толук каржылап, аягына чейин чыгарып берди да. Ошо терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени азыр кино эмес, негизи эле жашоо шарт оор болуп турат, заман оор. Бирок ошого карабастан баягы кино тарткың келет экен. Элге тартуулап, оюңду билдирип, кино аркылуу жеткизгиң келет да. Чыгармачыл адамдар баары бир чыгармага айтат экенбиз да. Ошо элге бир жакшы маанай тартуулайлы деп ошо комедияны тарттык. Жакшы. Анан агай бул тасмада дагы тартылгандар кийин нааразы болуп чыгышпайбы? Биз да бекер ойноп бергенбиз, анан гонорар алган жокпуз деген нерселер менен. Ал жагы кандай болду? Эми ал нерсе мындай да. Бул эми бир адамдын күлкүсү келе турган нерсе да. Тартылбай эле койбойбун да. Мен аларды зордоп, уруп, коркутуп тартамбы? Андай болсо тартылбаш керек да, келбей эле койсун да. Тартылып бүтүп болгондон кийин эми мага гонорар качан бересиң, бербей койду деп ал даттанган, ал туура эмес. Бардык иштин алдын ала келишим болот. Келет, же мен барам, тартыласың, тартылам. Ошо гонорар маселеси керек болсо, сураш керек. Мен тартылып берем, канча төлөйсүз деп. Мен мынча төлөйм, макулсуңбу? Макул. Анан тартылат. Көп сураса, анда мен баш тартам да. Мен бюджетиме карайм. Ошондуктан алдын ала сүйлөшүлсө, бербей койсом таарынсын, каяка барып
даттансын мейлі, мен аға тура кабыл алам да. Анан башында сүйлөшпөй туруп элен кийин сен аябай күйнөнү кыйратып коюпсуң, сен болбосоң күйнө болбойт эле десе, мен кыйратып койгон турбайбын, кайра келбей, сен гонорар бербепсиң деп келбеш керек да. Ошондуктан бул уят маселе дейм да. Гонорарды башында келишим менен түшүш керек. Мен де көбүнчө эл арасынан тандайм да, элдин арасынан алып чыккым келет да. Анткени өздөрү суранат. Киноска тартылсам болобу деп жаза берет, сурана берет. Анан кичине ойнотуп көрөм, таланты кичине болсо эле жардам берем да. Көбүнчө өзүм ойноп берем, көрсөтөм, түшүндүрөм. Анан 15 дублбозду тартып чыгарып ошонун немесин аткарам да, кыялым. Аябай ыраазы болуп сүйүнүп эме болот. Анан кийин эле анан ошондой маселелер чыгып калат. Эми адамдын ал деңгээли да бар эмес. 15 актер тартса, ошону экөөсү, бирөөсү ушундай болуп чыгып калат. Эми алар да туура түшүнүшүлөрүн өзүнүн деңгээли деп ойлойм. Бул жерде жаманатты кыла бербеш керек, көрүүчүлөр да ошону туура түшүнүш керек, ойлош керек. Урустам аташып жумот, эч нерсе бербейт, андай эмес. Элдин баары ошентип жазышат го, бул бекер эле ар ким иштеп тартып. Жок, бекер келбей эле койсун да. Мисалы үчүн караңыз, кино эмес, башка эле мисал. Мисалы үчүн мен бир туалет кастырсам дагы бирөөнү жалдап келем. Баалашам да, канча казып бересиң? Сурайт, канча метр казып берейин? Чукуру канча болсун мынча? 5000 болобу? Болот. Анан мен кастырам да, элестет, келип ал эле туалетиңизди казып берейинчи деп сурана берсе, бекер эле казып берейин десе, кастыртып анан кийин туалеттин акчасын бер деп сурабайт да. Эми кечирип койгула, туалетти мисал кылып чакан эле нерсени айтып атам. Болбогон ишке деле ар нерсенин өзүнүн баасы болот да. Алдын ала келишим менен болуш керек да. Кандай дейсиз? Туура. Анан Рустам Аташев андай эмес. Мен профессионалдар менен иштешкенде мен канча сураса ошо менен беремин. Анткени алар профессионал, окуган, мээнет кылган, наны ошол, башка иши жок. Анан элдин арасынан тандалгандар, алар өздөрүнүн иши бар. Өздөрүнүн таба турган наны бар. Мен алардын жумушуна эч качан тоскоол болбой, качан бош убактысына карап түзүп, ишинен да калбайт, нанын аяктан табат. Бияктан өзүнүн кыялын аткарып, атак даңкка жетип атат да, мисалы үчүн. Мен ошон үчүн алар ошо ыраазы деп гана түшүнөм. Ыраазы болуп, ыраазычылыгын ушул күнгө чейин айтып түгөтө албаган актерлорум бар. Бардык жерде мактап жүрөт. Баягы эми тоок деле 10 жубуртуп калса, бир-экөө састы чыгат турбайбы. Эми аны туура түшүнүш керек да. Анан 5 жыл же 10 жылдан кийин анан ошондо бербей койгон деп доолош керек да, гонорарды. Ошондо айтсын, дароо айтсын. Азыр дагы айтсын, мейли берейин. Поезд кетип калгандан кийин анан келип алып туруп анан сурабаш керек да. Деги эле ушул кино боюнча сүрсөк, агай, өзүңүз дагы өз баштап калдыңыз. Бул Министрдин кызынын махабаты 4-сү чыккандан кийин көпчүлүгү айтып башташты. Казакстандан алып келип акчасын коротпой эле, эмне ошол Кыргызстандан таппай калыптырбы дегендерчи. Кыргызстандан чынында таппай калдым. Бизде эми актерлор өтө эле аз да, сейрек. Анан ошондой эл арасынан кастингке келди. Ошого окшош мындай түспөлдөшүн аракет кылдык да, баягы элдин аябай эле өзгөчө болуп калбасын. Жок дегенде мүнөзү өзгөрүп, бою, анан кичине спорттук данный болуш керек. Актердук чеберчилигине карадык да. Бири дал келсе, бири дал келбей атты да. Бири окшошсо, бири такыр таланты жок, же спорттук чеберчилиги жок. Ошондуктан ошол Казакстандан балдар жөнөтүштү, анан мага ошо туура келди болгону. Эми казак менен кыргыз окшош эле, бир эле элбиз да. Анан бул башка кинолордо деле алып келип атпайбы? Сөзсүз эле кыргыз ойнош керек эмес да. Кыргыздар барып башка жака ойной берет. Бул чек болбош керек да, граница чыгармачылык. Анан бул көрө албастык эле бир душмандын эле сөзү. Эмне кыргыз тартылбайт, эмне казак тартылат деп. Эч күйдүртүүнүн кереги жок. Ким ойносо тартыла берсин. Кандай дейсиз? Тартыла бериш керек да. Бизге ошол туура келди, болгон тартылды. Жакшы ойноду, профессионал актер. Спортто өзүнүн чеберчилиги бар экен. Эми ал биринчиден Кудайдын ошонун бешенесине жазган тагдыр окшойт да. Андан баягы бөйрөктөн шерак чыгара бербеш керек да. Эмне үчүн казак ойноду, кыргыз жок беле деп. Жок экен да кыргыз арасында. Ошо ылайык мага туура келген жок просто. Агай, эми 5-сине Дошол мырзаны көрөбүзбү? 5-сине да башканы тартайм андан. Өзгөртүп. Жок, негизичи. Ал мен сүйлөшүп калганда байкап калдым. Жада болсо кыргызча да жакшы сүйлөй албайт экен да агай. Кинодо кантип сүйлөттүңүздөр? Кыргызда бизан дубляж кылдык кыргызча. Эми ал орусча өсүп калган бала экен, бирок
Аябай кыйнады, бирок майла жок. Ошон үчүн кыргызчаны жаттай албайм. Анын эң эле кыйналган ошол болду. Кечке текст жаттайт байкуш. Жаттаганын акцент менен сүйлөйт. Өзүнү кыргызча эмес, казакча сүйлөй албайт экен да. Анан аны ошон үчүн биз дубляж кылдык, окшоштурууга аракет кылдык. Бирок адамкерчилиги, кичпейилдиги, актерлук чеберчилигин кинону түшүнгөндөргө баа берип атат ага. Анан баягы эл көзү канып калган эл адамды, актерди күтө берет да. Эмне үчүн ал эмес депчи. Аны элди да туура түшүнүш керек. Майла жок, ушундай болуп калды. Анткени кино токтош керек болчу да. Баштап алдык эле. Анан баштап туруп тартпай койсок болбойт эле да. Ошондой эмеден чыгыш керек болду, ситуациядан чыгышка туура келди. Жакшы. Ага, эми 4-төрдүн тартып бүттүңүз. Кийинки тасмалар кандай эле? Качан чыгат? Жаңы, жап-жаңы, эч ким көрбөгөн. Жап-жаңы тасмаларды мына 2000 Кудай бурса жаңы жыл жакындап калды го. Азыр бир проекттин үстүндө иштеп атабыз. Бул 40 кыз деген проект. Бул эл аралык кино болмокчу да. Бул Турция, Россия, Азербайжан, анан Кыргызстан. Ошондон азыр сценарий жазып, Туркияда иштеген бир жазуучу болуп жүргөн журналист кесиби Рапахан деген эжебиз бар. Ошо 7 жылдан бери ошол жакта жашайт. Анан патриот эжекен. Ошол жактан Кыргыздын күмбөзүнө барып, ошондон аян берип, аганан ушуларды алып чыгайлы деп кыргыз кыздар болгон экен ошол. Эски Шакыр деген шаарды күмбөзү бар экен. Анан ошолорду ошо тарыхый кино болуп чыгарайлы деп мага сунуштап атат. Азыр Москвада жүрөт, Россиянын ошол Маданият министрлиги менен келишим түзүп, Кыргызстандын министри, биздин Маданият министрлиги колдоду, кабыл алды, Турция колдоду, анан Россиядан кийин Азербайжан менен сүйлөшүп, баары макулдашып келишим түзүлсө, ошого финансысын да карашып атат азыр. Жаздан баштап ошол кино баштайбыз деген оюбуз бар. Андан башка дагы бир-эки кином бар. Мен пока айтпай турайын ишке ашкыча. Эгер ал кино кечип кетсе, анда башка дагы эле баягы Кыргызстандын бюджетине ылайык бир-эки кинобуз бар. Ошону тартабыз да. Эми убакыт ушунчалык учкан куш, ушунчалык жыл тез айланып атат да. Тез айланып эле мына ошол эркектерди тартканыбызга 2008 жыл болсо 15 жыл айланып кетиптир. Мына ошону кайрадан улантып, кайра эле ошол командамы көргөнүмө кубанычтамын. Ошол актерлор менен бул элге кызык болуп болуш керек. Айрыкча кичинекей кыз, эркектер деген кыз аябай чоң кыз 21 жашка чыгып калыптыр өзү. Бул кинодо да ойноп атат. Эмне дейбиз? Элибизге биз колдон келген кызматыбызды кыла бергенге дайым даярбыз да. Элге жакшы маанай тартылабыз келет. Элге кичине болсо дагы коомго пайдабыз тийсин. Коомчулукка бир аз болсо да тарбия, таалим бере турган кино тартайлык. Элдин маанайын көтөрө турган комедиялар тартайлык деген максатта ошол атайын жаңы жылдык майрамга карата ушу 28 декабрдан баштап ушу кинону Кыргызстан боюнча койгонго аракет кылып атабыз. Элибизге дайым тынччылык каалаймын, ден соолук, барчылык болсун. Келип аткан жыл аябай жакшылыктардын гана жылы болсун. Элибизде дайым тынччылык, токчулук, дайым ушундай майрамдар, жакшылыктар боло берсин элибиздин арасында. Сиздерге дагы Соло медиа жамаатына дагы терең ыраазычылык, биз менен ошо көрүүчүлөргө көпүрө болуп, байланыштырып, үнүбүздү жеткизип атканыңарга силерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чыгармачылык ийгиликтер боло берсин.